Нарын шаарындагы тамактануучу жайлардын биринин ашкоозчусу Ыйман Эрланов буга чейин Орусияга барып, ал жактан да ашканаларда иштеп жүргөн. Бирок жыл жаңыргандан кийин ал жакта мигранттарга болгон көзөмөл күчөтүлгөндө кайрадан өз мекенине кайтып келип, бул жактан деле ылайыктуу жумуш таап, ошондой эле каражат таап жаттыр. Кайра ошол башка жактарга чыксамбы деген ойлор кетти. Ал жакта деле баары келип акчага такалат. Анан объявленияларды карап туруп карасам көп эле жумуштар чыгып баштады. Поварлар керек, официант балдар керек, акчасы күнүнө 1500 сомдон үйдө 2000 сомго чейин деп. Анан объявленияларга чалып ошол уш жерге туш келип калдым. Жакшы, бул жерден эле иштесе болот экен. Условиялар аябай жакшы, айлык жогору. Күнүнө мындай эсептегенде 2000 сом тегерегин алам да күнүнө. Москвадагыдай эле, айырмасы жок. Мисалы үчүн Москвада 90 000 сом алдың, 100 000 сом алдың деп кой, бирок жанагы эле койка места, жашаганың, баскан турганың метроң аякта деген бир проездин 50 рубльдан турат. Бул жерде үй бүлөнүн жанында, атенең жанында. Ыйман сыяктуу эле Нарындан 2023 жылы 1236 жаран чет өлкөлөргө иш издеп кетсе, 2024 жылы 1207 адам миграцияга чыккан. Адистер бирок мурдагыдай жылдап кеткендер азайып жатканын айтышат. Ошондой эле азыркы тапта сырт жака чыгып иштеп келүүнү каалагандар үчүн эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги тарабынан бара турчу өлкөсүнө кандай документтер талап кылынары боюнча маалыматтар берилип, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. 2-3 айга барып, же жарым жылга барып, кайра келип, ушундай мобилдүү ишке өтүп алышты да. Миграция саясаты боюнча концепция кабыл алынган. 191-тескеменин негизинде атайын иш-чаралар кабыл алынган да. Ошол биздин мигранттарга шарт түсүү боюнча эмгек мигранттарына, же болбосо ошол мигранттан чыгабыз дегендерди да бияктан өзүбүздүн ички эмгек рыногубузда дагы кармап калууга багытталган иш программа түзүлгөн да. Бул багытта да биз иш алып барып атабыз. Нарында калкты иш менен камсыз кылуу жана өндүрүш тармагын көбөйтүү максатында бир катар алгылыктуу иштер аткарылып жатат. Дубанда Куланак кесинин курулушу, Солтон Сары алтын комбинатынын ишке кириши жана ушул сыяктуу бир катар ири жана чакан 90 ишкана ачылып, 1237 жумушчу тартылган. Азыр Россия Федерациясына деле башка жака деле биздин мигранттар кетип атат, бирок ушул учурда эле ушул эле акча каражатты дагы ушул облустта да тапканга да мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мындан тышкары дагы мына бул мамлекет тарабынан капиталдык салымдар беренесинен, республикалык бюджеттен 19 социалдык объектилерди дагы ишке берүү боюнча быйыл пландаштырып атат. Ал социалдык объектилерди дагы куруу иштеринде да, курулуш иштеринде дагы ушу биз жергиликтүү ушу тургундардан да алынат. Мындан тышкары дагы мына мамлекет тарабынан 1 миллиард сом акча каражатын да алуу боюнча дагы азыр мамлекет тарабынан каралып атат. Алын дагы алкагында дагы ушу ишканаларды ачуу, ошондой эле социалдык объектилерди куруу, кызмат көрсөтүү, ушу объектилерди реконструкцияда иштери жүргүзүлөт. Бул багытта дагы ушу быйылкы жылы дагы бизде жумушчу орундар дагы түзүлөт. Адистер белгилегендей, кыргыз мигранттарынын басымдуусу Орусия өлкөсүнө иш издеп барышат. Бирок акыркы учурда өлкөдөгү тигүү цехтери жана курулуш тармактарында жумушчулар дээрлик жетишсиз. Мындан улам жергиликтүү тармактардын айрымдары коңшу өлкөлөрдүн жарандарын иштетүүгө аргасыз болушууда. Норза Аблаев, Алмаз Асанов, Нарын жаңылыктары.